Япония илим техника боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда. Күн өткөн сайын жаңы техникалар ойлонуп табылууда. Алардын жардамы менен адам жашоосу дагы бир кыйла жеңилдеп баратат. Алардын катарында кыргыздар да бар. Япондордон кем калышпай Турат байке дагы атайын чөп чабуучу трактор курап чыккан. Чөптү бир баштуу бат чабат. Ошондой эле үнөмдүүлүгү менен да өзгөчөлөнөт. Чөптү бир жааттуу, анан таза дагы алып берет да булчу. Анан кийин мисалы тиги эшкалар 1 гектарга 10-15 литр солярка ийсе, бул 6-7 литр солярка ичет. 6-7 ашып кетсе 5 литр солярка ичет да. Пресс подборщикти коет, ошого ылайыктап таштап беребиз да бардыгынча. Жыл сайын өлкөнүн булуң бурчунда малга кышкы тоютту камдоо кызуу жүрөт. Узуну 4 метр, туурасы 2 метр болгон бул чөп чапкыч 4-чү ирет жасалып жатат. Буга чейин дагы республиканын ар жагынан келип, атайын буйрутма берип жасатып кеткендер болгон. Ар бир тракторго жараша жасалат. Эгер кааласа тракторду кошо курап берет. Буйруса мындан кийин дагы ишмердикти өркүндөтүү изги тилектеринин бири экенин билдирди.